8 сентябрда Шотландиянын падышалык жайкы резиденциясынын Балморал сарайында Британ ханышасы Елизавета II көз жумду. Елизавета II Британиянын 70 жыл башкарып, Британ тарыхында тактыда эң узак отурган жетекчи болуп калды. Ал 1952-жылы 6 февралда атасы Георгий алты көз жумганда падыша тактысын ээлеген. Елизавета II 6 сентябрда эле Лиз Трасты Улуу Британиянын премьер-министри кылып дайындап, 7 сентябрда министрлер кабинетин бекиткен. Улуу Британияда жана Британ шериктештигинин 50дөн ашуун өлкөсүндө ханыша Елизавета II'нин өлүмүнө байланыштуу 10 күндүк каза күтүү жарыяланды. Улуу Британиянын жаңы монархы болуп каза болгон ханыша Елизавета II'нин уулу Чарльз болду. Жаңы падыша Карл Луич атын тандап алды. Бул анын падыша катары алгачкы чечими. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Британиянын Бириккен Королдугу жана Түндүк Ирландиянын королу Карл Луич Британ ханышасы Елизавета II каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Азия Микс КВН командасынын мүчөсү Марат Жуманалиев кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы Бишкекте Азия Микс КВН командасынын мүчөсү Марат Жуманалиев жана аны менен дагы бир адамды кармоо учурундагы видеону жарыялады. Маратик аты менен таанымал КВНчи шериги менен россиялык ишкерден ири суммада акча алып, укук коргоо органдары менен болгон маселесин чечип берүүнү убадалашкан. Бирок алар убадасына турбай коюшканы айтылат. Акчаны кайтарып бербөө үчүн алар өлкөнүн жогорку жетекчилиги менен байланышы бар экенин, ошондой эле УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен жеке тааныштыгын айтып коркутушкан. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон жарылыкка ылайык Батырова Гүлнара Маришевна мурда жүктөлгөн милдеттерин аткаруудан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалды деп билдирет президенттин басма сөз кызматы. Буга чейин жогорку кеңеш 7 сентябрдагы сессияда саламаттыкты сактоо министри кызматына Гүлнара Батырованын талапкерлигин бир добуштан колдогон. Кыргыз Гидрометтен билдиргендей, аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүн. 11-12 сентябрь күндөрү өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил-мезгили менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы кыйла төмөндөйт. Чүй өрөөнүндө күндүз 20-25, өлкөнүн түштүгүндө 23-28 градус жылуу болот.